Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Өлкөбүздө шайлоонун шарапаты менен бир топ жалындуу сөздөрдү айтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. 5 жыл былк этпеген көпчүлүк депутаттардын бүгүн үнүн угуу бактысына ээ болуп отурабыз. Ак үйдө бир кабинетти ээлеп алып, жалаңгана өзүнүн жеке кызыкчылыгындагы жумуштарын бүтүрүп, байлыгын көбөйтүү менен алек болгондор бүгүн уялбай нетпей эле кайра элдин добушун алууга аракет кылып жүрөт. Алар эмне? Элди ушунчалык деңгээлдеги ишенчек, оңой алдына тургандар деп ойлойбу? Же чөнтөгүндөгү тыйынына ишенип атабы? Элибиз балык депутаттар менен жемкорлорго 5 жыл бою нааразы болуп келди го. Эми кантип эле анан кайра аларды шайлап койсун? Эгер акылга салып карасак, андай такыр болбошу керек жана кыргыз эли бул сапар андай адашууга барбайт деп ишенебиз. Акчалуулар демекчи. Уурулар менен парламент толуп калчу болсо, ансыз да уурдалбаган байлыгы калбай бара жаткан Кыргызстаныбызды накта ушулар сазга батырбаганда, анан эмне? Өзүнүн тиричилигин араңдан өткөрүп аткан карапайым элибиз батырмак беле. Бүгүн сизге момун мусапыр болуп көрүнүп келип аткан жемкорлор эртең өлкөбүздү талап тоноп жок кылышына эч кандай шек жок. Алар бекеринен миллиардтаган акчаларын сарптап, добуш сатып алайын деп жандалбастап аткан жери жок да. 100 миллион сарптаса жок дегенде 1 миллиард кылып кайра чыгарып албаса, булар мындай тобокелчиликке барбайт болчу. Туура, булар кагаздагы сөздү так окуп, так сүйлөй албашы мүмкүн. Бирок өзүнүн кызыкчылыгына келгенде эсеп китепке өтө тың келишет. Тыйынды тыйынга уруп, миллиондорду кантип уурдаса болоруна акылы жеткен адамдар кантип анан акылсыз, сабатсыз болуп калсын. Булар өтө акылдуу. Ошон үчүн кайра эле айла амалын таап, элди алдап, бирде депутат, бирде министр болуп жүрүшөт да. Бирок мунусунда элибиз буларга алданбайт деп тилек кылалы. Коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө байланыштуу саясат күчөй баштаганын байкасаңыз керек. Ушундан уламбы же башка себеп барбы айтор? Өткөндөрү шайлоо башталбай атып, бүт баарыңды сатып аламын. Молдоңду да, мугалимиңди да, элиңди да, жериңди да сатып алууга күчүм жетет деп төшүн кагып аткан миллиондору барлар бүгүн бир аз өзүнө келип, сөзүн таап сүйлөгөнгө аракет кылып калгандай. Буга албетте биринчи кезекте элдин акчага сатылбайм деген бөлүгүнүн көптүгү таасир берген болуш керек. Балким бийлик тараптан атайын кызматтар мыйзамдуулукту көзөмөлдөө жагына жакшылап көңүл буруп жаткандыр. Сатып аламын деп жүрүп, бир күн темир тордун төрүн ээлеп отуруп калбайын. Бар мүлкүмдөн айрылып, миллион эмес, 1 тыйынга да муктаж адамга айланып жүрбөйүн деген ойлор уйкусун бузса керек. Бул кетиште шайлоодон кийин өтө көп күтүлбөгөн кызыктар байма-бай орун аларына шек жок. Сөзүбүздү албетте мекенчилдикке үндөө менен жыйынтыктайбыз. Билесиз, бүгүн сиздин үй бүлөңүздүн жарымы, балким жарымынан көбү, балким толугу менен өз мекенибизде, Кыргызстаныбызда эмес, же Россияда, же дагы башка жерде иштеп жүрүшөт. Бир үй бүлө болуп отуруп, бири-бирибизди жылдап көрбөй калдык. Атасы уулу менен ата баладай болуп, бир эшиктен кирип чыгып, өмүр сүрбөй калды. Апасы кызы менен үйүндө отуруп, тамак аш жасаганды, турмуш жолунда зарыл болгон нерселерди үйрөтүп, башын сылап отура албай калды. Бир туугандар акыркы жолу толугу менен бир дасторкондо отуруп чай ичип, бири-бири менен акылдашкан күнүн эстей албайт. Элибиздин баары ушундай абалда. Чачырадык, жайылдык, аргасыздан дүйнөнүн 4 бурчунда жүрөбүз. Өмүр өтүп атат. Бүгүн болбосо эртең көз көрүшпөй кала турган жан экенибизди эске алганда, биздин бул дүйнөдөгү жашообуз кордуктун дал өзү. Бизди ушул күнгө ким алып келди? Ким бизди көчөгө калтырып, өзү жыргап жашоо кечирип жүрөт? Акыл калча иш кылалы. Бүгүн сиз менен биздин колубузга Кудай Таала мүмкүнчүлүк берди. Же добушубузду сатып, кор болушту улантабыз, же мекенчил болуп, өлкөбүздүн, өзүбүздүн жашообузду чындап оңой ала тургандарга адал добуш беребиз. Ойлоп көрүңүз, ойгоно турган учур келди. Саламатта калыңыз.